Бишкекте саат 7. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу радио угармандар. Биринчи радионун толкунунда таңкы бурулуш программасы. Студияда Назира Молдокулова жана Чыңгыз Рыскелдиев. Амансыздар бардыктуу радио угармандар. Таңкы бурулуш түз эфирде өзүнүн уктурууларын баштады. Чыңгыз алды менен 1,5 саат аралыгында угармандарыбызга кандай маалыматты жеткиребиз айтып учкай жарнамалап өтөлү. Жакшы болот. Акыркы айда өлкөдө өрт кырсыгы көп катталып, андан курман болгондордун саны өсүп кетти. Телсиз жүйөнүн келип чыгышынын себеби эмнеде жана андан сактануунун эрежелери туурасында адистин кеп кеңешин угабыз. Ал эми 7:30-дан 8-ге чейинки аралыкта биз өкмөт кыска аралыктын ичинде көп акча талап кылбаган тармактарга өзүнүн назарын буруп, ошол 14 күндүн ичинде ошо аймактарды өнүктүрүүнүн планын иштеп чыгуу боюнча 14-декабрда өкмөттүн аппаратынын жетекчиси министр Бакыт Аманбаев облус жетекчилерине тапшырма берген. Мындан бери 2 жумага чукулдап убакыт калды. Аймактын жетекчилери өз мындай областтардын өнүктүрүүнүн программасын иштеп чыгып үлгүрдүбү? Чыңгыз, буга чейин деле биз мына 2 жыл катары менен аймактарды өнүктүрүү деп мындай жылды да жарыяладык. Ага чейин дагы ар бир областтын, райондун, шаардын өзүнүн стратегиялык өнүктүрүү программасы бар болчу. Мына ушул туурасында кеп салып берели. Андан соң албетте саат 8-ден кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын саясий өнөктүккө жана референдумга карата даярдыгы жүрүш туурасында дагы маалымат менен бөлүшөбүз. Азыр болсо жергиликтүү жана чет элдик жаңылыкты кесиптешим Урмат Жээнбековдон угуп алалы. Урматтуу кутмандыктар менен Назира, Чыңгыз, анда жаңылыктар менен тааныштырабыз. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууда мамлекетке 20 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык 2018-жылы маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети акылдуу шаар долбоорунун компоненти болгон коопсуз шаардын биринчи этабын ишке ашыруу максатында сынак жарыялаганы маалымдалат. Сынактын жеңүүчүсү катары КРВ ишканасы табылган. Ишкана менен түзүлгөн келишимде атайын техникалык каражаттарды орноштуруу, монтаждоо иштери белгиленген мөөнөтүнөн кечигип аткарылса, ар бир кечиккен күн үчүн туунду салынат деп жазылган. Бирок кызмат көрсөтүү боюнча келишимде аткаруу мөөнөттөрү бузулганына карабастан маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети аталган ишкананын мөөнөтүнөн өткөрүп жиберген күндөрүнөн 50 күнүн эсептеп чыгарган. Мындан улам ишкана төлөп бериш керек болгон 20 миллион 171 миң сом толугу менен эсептен чыгарылып, мамлекетке ири көлөмдөгү зыян келтирилген. Чогулган материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. 100 миң сом пара алып жаткан жеринен Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, кармалган кызматкер жарандан 3 миң доллар акча талап кылган. Шектүү учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Премьер-министр милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Ысык Көл областына бир күндүк иш сапары менен барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, сапардын жүрүшүндө Новиков аймактагы инфраструктуралык жана социалдык объектилердин ишканаларынын иши менен таанышып чыкты. Ошондой эле ал областагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, ар кыл маселелер талкууланды. Жыйында 13 жашар кызды зордуктоого шектүү 2 кишини актап, бирөөнү жеңил жаза берген сот иши боюнча маселе көтөрүлүп, Артем Новиков бул терс көрүнүш укуктук баа берилерин билдирди. Жолугушууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү жана алдыда мөөнөтсүз өтө турган шайлоону таза өткөрүүнү камсыздоо тапшырмасы берилди. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жаатында өкмөт жасап жаткан иштерге токтолду. Со стороны правительства мы сейчас принимаем Өкмөт тарабынан азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча иштер аткарылып жатат. Россиядан түз өндүрүүчүдөн керектүү товар алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Бул жерде облус жетекчилиги силер облуста кандай маанилүү азыктар керек сунуш кылгыла. Айыл чарба министрлиги бул жака импорттолгон азыктарды ортомсуз жок алып келүүгө аракет кылат. Айыл чарба министрлиги менен биргелешип иштегиле. Бишкек шаарында азык-түлүк жарманкесин өткөрдүк. Ар бир облуста өткөрүүгө даярбыз.
Жалпы иш коомдук фонду бүткүл өлкө боюнча шайлоо алдындагы мезгилге, шайлоо күнү жана шайлоодон кийинки мезгилге байкоо жүргүзүү үчүн 58 узак мөөнөттүү байкоочуларды окуудан өткөрүп региондорго жөнөттү. Узак мөөнөттүү байкоочулар шайлоо комиссияларынын түзүлүшүнө жана иштешине, шайлоо алдындагы үгүт кампанияларына, шайлоочулардын тизмелеринин түзүлүшүнө байкоо салып, ошондой эле шайлоо процесси учурунда мүмкүн орун ала турган мыйзам бузууларды каттайт. Отчеттун максаты шайлоо алдындагы мезгил тууралуу объективдүү, толук жана калыс маалымат берүү болуп саналат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн болгон күч аракеттер жумшалат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Элвира Сурабалдиева Кыргыз тест мекемесинин иши жана кыргыз тилин үйрөтүүдө пайдаланылуучу усулдардын принциптери менен таанышкан учурда билдирди. Вице-премьер-министр мамлекеттик тилди билүүгө карай сынамык тесттен өттү жана аны ийгиликтүү тапшырды. Региондордо деле биз кыдырып жүргөндө региондордон биздин жарандарыбыз да көп кайрылышат да, ушул расмий биздин мамлекеттик деңгээлдеги жолугушуулардын баарын кыргыз тилинде өтпөйсүздөрбү деп талаптар көп болуп атат. Ошол күнүмдүк талап өзүнүн тилин өнүктүрбөгөн мамлекет кийин кандай болот деген туура мындай ой пикирлер, сындар айтылып атат. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, ушу өзүндө имараты бар экен, эми отурган жерибиз да бар экен, тест ала турганда мындай имараты бар экен. Ошол жерге сөзсүз түрдө мен ар бир жараныбызды келип үгүттөйт элем. Ар бир мамлекеттин өзүнүн тили өнүгүш керек деген жарандар болсо, сөзсүз түрдө бул мындай тесттин өнүгүшүнө да салым кошмок. Ош облусуна караштуу Араван районундагы 225 окуучуга эсептелген жаңы мектептин курулушу 75% даяр болду. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги билдирди. Маалыматка караганда объекттин курулушу Саут өнүктүрүү фондунун кредиттик каражаттарынын эсебинен каржыланат. Анын сметалык наркы $988 000 түзөт. Объектти аяктоо иштери 2021 жылы пландалууда. Чет элдик жаңылыктардан: планетада COVID-19 илдети катталбаган континент калган жок. Коронавирус илдети Антарктидага жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазууда. Маалыматка ылайык, Чили өлкөсүнүн Антарктидадагы базасынын 36 кызматкеринен Ухан вирусу аныкталган. Алардын 26 аскер кызматы болсо, ону жөнөкөй жарандар. Учурда илдет аныкталган кызматкерлер эвакуацияланып, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Чилинин түштүк аймагында карантинге алынган кызматкерлердин эч кимисинен илдеттин оор белгилери байкалган эмес. Акыркы эсеп боюнча дүйнө жүзүндө жалпы 78,3 миллион адамдан коронавирус тастыкталды. Бүгүн 23 декабрда Эмиль Атагелдиев режиссерлук кылган Гөл тасмасынын ачылышы Манас кинотеатрында орун алат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлагандай, тасманын бет ачары саат 12:30 белгиленген. Аталган тасма буга чейин Шанхайда өтө турган тасмалардын эл аралык фестивалында көрсөтүлүп, Asian New Talent Award категориясынын номинанты болгон. Фильм Кыргызстандын атынан Алтын глобус сыйлыгына да сунушталган. Аталган тасма Садык Шернияз менен Эрке Жумакматов продюсерлик кылып, кинематографисттер департаментинин колдоосу менен тартылган. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын бүгүнкүгө берген маалыматына караганда, доллардын сомго карата курсу 81 сом 05 тыйын, евро 99 сом 06 тыйын, рубль 1 сом 07 тыйын болсо, теңге 19 тыйынга бааланууда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 23 декабрда Чүй облусунда -2+3, Талас облусунда 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык көл областарында 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда 4-9 градуска чейин суук болот. Бишкекте бүгүн кар жаабайт, абанын температурасы 1 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Кесиптештер, кайрадан сөз сиздерде. Чоң рахмат. Рахмат. Мына Чыңгыз жарандар дегиле күндө аба ырайын жана акчанын курсуна көңүл бурушат да. Анан биз 23 декабрда дал ушул күнү кандай окуялар болду Кыргызстанда, дүйнөдө маанилүү деген айрым жаңылыктарды санап өтпөйлүбү? Жакшы болот. 7 саат 9 мүнөт. Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун толкунундагы таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Кесиптешим айтып өткөндөй эле 23 декабрдын тарыхында кандай окуялар болгондугу жөнүндө азын-аулак маалымат берели. 1917 жылда Кыргызстанда дыйкандар кеңешин уюштуруу иши кулаш жайган. Дал ошол жылдын 23 декабрында өткөн жыйында 5 адамдан турган дыйкандар кеңеши алгач түзүлгөн экен. Ал эми 2004 жылдын 23 декабрында буга чейин бир нече топко бөлүнүп келген Кыргызстандын жазуучулары бир уюмга бириккен. Ошол эле күнү Кыргызстан жазуучулар союзуна улуттук статус ыйгарылган. Ал эми 2013 жылдын 23 декабрында социалисттик эмгектин баатыры Керимбүбү Шопокова 96 жашында
дүйнөдөн кайткан, ал жетектеген бригада кант кызылчасынан жыл сайын жогорку түшүм алып турган. Шопокова 1946 жылы Ленин ордени, көп өтпөй эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Муну Союз учурундагылар бул сыйлыкты жашагандар мындай абдан жакшы билет. 1957 жылы Хрущевдин колунан социалисттик эмгектин баатыры алтын медалын же жылдызын тагынган. Ал эми 97 жылы 2 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Керимбүбү Шопокова Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун жубайы болгон. 23 декабрда кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты коомдук ишмер Казат Акматов төрөлгөн. Бүгүн Кыргызстандын таланттуу Казат Акматов Түрү болгондо 79 жашка чыкмак туурабы? Ооба. Ал 74 жашында дүйнөдөн кайткан. Казат Акматов кыргыз адабиятына Бала издеп жүрөм аттуу аңгемеси менен келип 1974 жылы Бозулан аттуу алгачкы китебин жарыкка чыгарган. Андан бери 20дан ашык китептин автору болуп, классик жазуучу катары жалпы дүйнөгө таанымал. Ооба. Анын чыгармаларындагы атап эске сала кетсек, Авария, Ажырашуу түнү, Мунабия, Азаттыгым, Арманым ушу пьесалары сахналаштырылган. Ооба. Мына урмат, биз Кыргызстандагы айрым мындай 23 декабрда болгон окуяларды катта айтып өттүк. Эми дүйнөдө кандай? Жакшы болот. Маанилүү окуялар болгон экен. Дүйнөдө 1933 жылдын 23 декабрында Япониянын 125 императору Акихито төрөлгөн экен. Ал 27 жыл бою Күн чыгыш өлкөсүндө мамлекет менен элдин ортосунда символ болуп турган. Башкача айтканда 1989 жылдан 2019 жылга чейин Япониянын 125 императору болгон. Ал 2019 жылы 30 апрелде өз ыктыяры менен тактан кетип, пенсияга чыгып, тактыны тунуулуу мураскор ханзада Нарухитого өткөрүп берген. Акихито 200 жылдан бери тактыдан баш тарткан биринчи император болуп эсептелет экен. Мына ушинтип дүйнөдө өз ыктыяры менен тактыдан баш тарткан адамдар дагы бардыгы кубандырат. Бийликке, мансапка умтулбастан мындай адамгерчиликти, эл менен мамлекеттин ортосундагы сый урматты, өлкөгө кызмат өтөөнү жогору койгон инсандар арабызда көбөйө берсин. Алдыдагы шайлоодо дагы ушундай татыктуу инсанды тандап алып, биз алдыны карай ушу Япониядай өнүгүп кетер күн жакын болсун деген тилек менен биз уктуруубузду уланта берели. Чыңгыз, мына бүгүнкү күндө, айрыкча ушу декабрь айында өрт кырсыгы өлкөдө өтө көп катталып атат. Өзүң билгендей, мына кечээ күнү эле тилекке каршы Москва районунда турак үй күйүп, андан тилекке каршы 74 жаштагы мындай кемпир апа каза болду. Ага чейин дагы мына Ысык Атанын Покровка айылында сарайдан өрт чыгып, тилекке каршы жаш балдары менен дагы аял каза болгон болчу. Ал боюнча кылмыш иши дагы козголуп, тергөө иштери жүрүп атат. Мындан тышкары, мына автомашинанын ичинде калып дагы түтүнгө мындай угуп каза болгондор дагы бар. Эмне үчүн мынчалык өрт көп чыгып атат деп ойлойсуң, Чыңгыз? Албетте, азыр үйдө өрттүн чыгып кетүү себептери бул электр тогуна байланыштуу болуш керек деп дагы көп божомолдор айтылат. Себеби кышкы мезгилде баягы жылыткычтар көп колдонулат, деги эле электрге муктаждык көп болгондуктан мына ушул айрым бир жерлерде мүчүлүштүктөр кетип калып, ошонун негизинен өрт чыгып кетиши дагы мүмкүн. Мисалы үчүн кышында жага турган мештен мындай морун тазалап убагында көмүрдү салгандан кийин анын оозу ачык калбаганын дагы карап байкап туруш керек да. Болбосо жана из уруп деле каза болгон учурлар көп болуп атат. Ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдө дагы мындай жашаган адамдар бул өрт коопсуздугунун эрежелерин так билип, аны дайыма көңүлүнө алып жүрүш керек деген ойдобуз. Биз азыр мына ушунун себептери, угармандар көңүлүнө түйүп алуучу кандай маалыматтар бар? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрттү өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын улук офицери полковник Аманбай Курманалиев менен түз ободо маектешип маалымат албайлыбы? Жакшы болот. Аманбай Калматович, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу таңыңыз менен.
Рахмат, өзүңүзгө дагы. Бирок өрт өчүрүүчүлөр 24 саат бою биз билгенден иште болот туурабы? Мына 23 декабрдын таңына карата кандай статистикалык маалымат болуп калды? Түндө өрт кырсыгы болдубу? Азыр эми мына күнүгө бир 5-тен 15ке чейин өрт кырсыктары катталып турат. Баягы статистика боюнча жалпылап айтканда республика боюнча. Ар кандай майда барат, ар кандай өрт кырсыктар катталып турат да. Анан эми мен мына кечеги 22 декабрга карата статистикалык маалыматты толук бир силерге берип койсом, бизде республикабыз боюнча кечеги күнгө карата 2659 өрт кырсыгы катталды. Андан келтирилген материалдар зыяныбыз болсо 520 миллион 223 мың 774 сомду түзүп, анан эми баягы өрттүн кесепетинен азыр өзүңүздөр да белгилеп айтып кеттиңиздер, мына азыр кырсыктан каза болгон адамдардын саны өсүп атат. Мына бүгүнкү күнгө 38 жараныбыз каза болуп турат ушу өрттүн кесепетинен. Анан эми бул 2019 жылдын ушул күндөрүнө салыштыра турган болсок, салыштырмалуу неме болуп кетсек, өрттүн саны 31,5%га азайып атат. Бул деген 1224 өрт кырсыгына быйыл аз катталып атат өрт кырсыгы. Бирок эмнегедир декабрь айында биз мына акыркы күндөрү өрт кырсыгынын көп чыгып атканын байкап атабыз да. Ооба, эми адам өлүмү менен коштолгон өрт кырсыктары акыркы күндөрдө өскөнү байкалып атат. Анан эми былтыркыга салыштырмалуу дагы 6 учурга мына адам өлүмү бизде аз катталып турат, мына жалпы маалымат боюнча. Анан эми биз мына жылытуу сезону башталгандан баштап туруп, мына ноябрь, декабрь айына бир анализ жүргүздүк да. Талдап көрсөк, бул жерде өрттүн саны 7,6%га азайып атат. Адам өлүмү болсо 58,3%га көбөйүп атат ушул 2 айдын аралыгында. Мисалы үчүн салыштырып келсек, мына 11 айда 2020 жылдын жыйынтыгы менен 29 адам каза болгон экен да, мына декабрдын бүгүн 23-ү, ушул 23 күнүн аралыгында эле ушу өрттөн тилекке каршы 9 адам өтүп кетиптир. Анан Аманбай Калматович, айтсаңыз, өрт чыкканда эле адам биринчи кандай аракетти көрүш керек? Мисалы үчүн үйүндө өрт чыгып кетти, кокус андай болбосун, бирок өрт чыгып кетсе, кандай иш аракеттен башташ керек? Алгачкы кадам эмне болот? Эми баягы өрт кырсыгы катталганда биринчи аракетибиз ошо биздин 101 112 кызматтарына телефон аркылуу байланышып туруп, сөзсүз түрдө биринчи кезекте билдириш керек. Өрт өчүрүүчүлөрдү, кызматкерлерди чакырып коюп туруп, анан кийин ошол жерде колдо болгон каражаттар менен өрттү өчүрүүгө, эң башкысы адам өмүрүн сактап калыш үчүн кокус бир коркунучта калган бир жарандарыбыз, балдарыбыз болсо ошолорду сактап калган аракетин көрүшүбүз керек. Эң биринчи кезекте. Анан кийин эми өрттүн ар кандайлар болот да. Бул колдо болгон каражаттар менен аракет жасаш керек да. Анан кийин өчүрүүчү бөлүктү тосуп алганга аракет кылыш керек. Жөнөкөй эле ыкмас, мисалы үчүн биз суу чачып атпайбы адамдар көбүнчө. Бир кандай жеңилирээк жана натыйжалуу эффективдүү ыкмалары бар? Же болбосо жалпы журкан төшөктү суулай калып жаба калыш керекпи, же кургак деле жаба калса болобу? Ушул жагын бир жөнөкөй эрежелерин түшүндүрүп өтсөңүз. Мындай да, азыр мына ичине эле өрт тутанды деп коелу да ошол учурда. Өрт тутанганда сөзсүз, жанагы биз тамак аш кылып атып дагы майларыбыз тутанып кеткен учурлар болот. Туурабы, айтчы, көзөмөл кылбай калып туруп күйүп кеткен. Ошондой учурда сиз айткандай төшөнчү болобу баягы немени, материалды суулап туруп, үстүн базып калса баягы аба жабылат, аба буулат. Ошонун эсебинен өрт өчүп калат. Анан кийин кокус баягы электр жабдууларына чыгартылган болсо сөзсүз түрдө электр булагын эсеш керек. Өчүрүп туруп, анан кийин өчүргөнгө аракет жасаш керек. Биринчи кезекте. Анан эң биринчиси эске сала турган нерсеси сөзсүз түрдө байланышып коюп, бизде ушундай учурлар болуп калат. Өзүм өчүрүп коем деген аракет менен өрттү чоңойтуп жиберип туруп дагы ушундай немелер бар. Анан өзүнүн акыбалы келбей калганда анан барып чалат, кеч.
Акыркы 2 ай аралыгында мына ушул өрт кырсыгынын баягы кескин санынын өсүп кетиши жөнүндө маалымат айтып атасыз. Эмне себептен улам ушундай жыйынтык болуп жатат? Азыр эми бизде мынабу өрт кырсыктарынын басымдуу бөлүгү 68% ушу жарандарыбыздын турак жайларында катталып атат да. Жеке турак жайларда. Ошон үчүн айтып коеюн. Азыр бизде 2659 өрт боло турган болсо 733 ушу биздин жарандарыбыздын турак жайында катталып атат. Немелеринде. Анан эми бул жерде азыр белгилеп кеттик, жанагы от жагуучу мештерден чыккан деп туруп. От жагуучу мештерден чыккан өрттөрдүн саны болсо 164. 164. Анан эми бул жерде биздин жарандарыбыздан дагы өтүнүп да кетебиз, суранып да кетебиз да. Баягы от чакканда от жагуучу немени, печкаларыбызды, мештерибизди бир коопсуз абалда пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Сөзсүз жанагы колдогон үйдө боло турган болсо алдында бир 50-70 темир листтен кагып коет, ушу чогуу түшүп калат тура от чагып атканда. Баягы бир нерсеге бир өрттүн чыгып кетишине бир себеп болуп калмаш үчүн. Анан кийин мооруларын аябай бир жакшы тазалап, оны алда кармаш керек да. Азыр бизде тилекке каршы ушу ишке уланып каза болуп калган жарандарыбыз да катталып атат тура. Боштордо болду. Ушул немеде алар баягы моору жакшы тазаланбаган үчүн түтүн чыгып, үйдүн түтүн каптаса ошонун эсебинен уланып калышып атат да. Бунун эң биринчи себеби ушу от жагуучу мештердин оң алда болушу. Мооруну тазалап, от деген тартып да кокус бир жерине түтүн чыкса сөз мооруларды тазалап бир аракеттерди көрүшүбүз керек. Тилекке каршы буга чейин дагы катталды. Мына өткөн жылы Таласта болгон ушундай нерсе бар. Үй бүлөсү менен түшүнбөстүктөн бир жагы. Баягы жылы отурабыз деп туруп, жана от жагылган немеден чогун алып туруп бир темир чакага салып, үстүн жаап туруп эле укташкан да. Ошол бойдон тилекке каршы турбай калган. Эми бул билинбестен не болуп калат да, уланып калган сезилип атат. Мына ошол эле убакта Ноокат райондук ооруканасында дагы анын жер телөөсүнөн өрт чыкты. Тогуз-Тородо мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ошол өрт коопсуздугунун эрежелерин түшүндүрүү боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлеринин арасында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатыптыр да. Мына ушулдай эле Кара Балтада дагы мына 2 күндөй болуп калды. Борбордук көчөсүндө жана дүкөнү, үйү, турак жайы толугу менен күйүп кетип, ал үй бүлө толук боюнча мындай айтканда үйү, турак жайы жок, кыштын суугунда калды. Аларды тууган уругу мындай өз карамагына алып азыр ошол жакта жашап жатат деген маалыматтар бар. Ошол эле жерде кара балталыктар акча чогултуп аларга бир колдоо көрсөтүү аракетинде жасап жатыптыр. Мына ошол жерде өрт чыкканда 3 газ баллону бар экен, ошону алып үлгүрүп калыптыр да. Аманбай Калматович, мына ушундай газ баллонду документти кандай сакташ керек? Анткени кээ бирде үй өрттөнүп кеткенден кийин адамдар такыр куржалак документи да жок калып атпайбы? Эми баягы өрт кырсыгы бул баягы айтып келген нерсе экен. Жарандарыбыз эң биринчи кезекте ушу жөнөкөй болгон өрт коопсуздук эрежелерин сактаса, биз ушул өрт кырсыктарынан оолак болот элек. Анан эми баягы документтери күйүп кетсе, ал дагы бир өтө бир чоң бир көйгөй эмес. Баягы бизде бүт бардык ошону актыга жазылып туруп көрсөтүлүп дагы кийин аларды багы калымда келтирсе болот да. Ал эми жанагы газ баллон деген нерселерди бир жарылуучу заттар да булардын баардыгы. Оттун таасири менен. Бул нерселерди үйдөн челчең оолак кармаш керек. Баягы бошогондон кийин үйдүн четине же бир жак бурчуна коюп койбой дагы биздин адаттарыбыз бар. Же болбосо бир жанагы сарайларыбыз бар, башка нерселердин ичине киргизип койгон учурлар болуп калат. Анан тилекке каршы бул өрт болуп аткан учурда адамдар ал газ баллонунда элден чыгып кетет. Бунун кооптуулугу, кокусу бар, өртөчүп атканда башка учурларда бир ал жарыла турган болсо сөзсүз бир кайгылуу бир нерселерге алып келиши мүмкүн. Аларды газ баллон, башка нерселерди сөзсүз үйдөн оолак бир кармаш керек. Эгер бошогон болсо. Анан дагы кошумчалай кетиш нерсе, ошол эле жеңил күйүүчү заттарды баягы үйдүн чатырынын үстүнө баягы жийип албай адаттарыбыз бар да.
ар дайым айтып келебиз. Чөптү жыйганга болбойт, ошол эле жана пахта төшөк нерселерин дагы чыгарып койгон учурлар болот. Моорго жөнөп койгон учурлар да болуп калат да. Анан кийин карап койбогондон кийин бир өрткө себеп болуп калган учурлар болот. Ушундай нерселерден бир этият болсок. Бул деле баягы өрт коопсуздугу деле ушу баягы орунду жакшырсаң өлүм ашкере болот дегенде бир тазалыкты, бир ыраттуулукту талап кылат да. Үйдө баардыгы оң болсо, ошо мына электр энергиясы менен иштетилген жылыткычтарыбыз бар, тамак жасай турган дагы бир нерселерибиз бар. Ушулардын баардыгы оң абалда болсо, менимче бул өрт кырсыктардын анын дагы мунун кесепеттерин дагы азайтсак болот. Ооба агай, баягы алдын ала айтып, мына ушул өрт кырсыгынын чыгып кетишин алдын алуу ар бирибиздин баягы жеке инсандык милдетибиз катарында карасак болот. Анан деги эле сиздер баягы өзүңүздөрдүн ишиңиздерге, кесибиңиздерге байланыштуу ушул алдын алуу жолдорун жеткирүүдө кандай пропагандалык иштер жүрүп атат? Түшүндүрүү иштери жалпы коомчулукка кандай өңүттө, кандай максатта жана кандай жолдор аркылуу ишке ашат? Азыр эми биз баягы өзүбүздүн түзүлгөн кварталдык жылдык пландарыбыз бар, айлык пландарыбыз бар. Ошонун негизинде социалдык объектилерде, ошол эле мамлекеттик мекеме уюм ишканаларда дагы биз түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Ошону менен бирге турак жай секторунда булат. Жарандарыбыздын турак жайларында өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ар дайым жүргүзүп келет. Азыр дагы ушул боюнча жүргүзүп келип атат да. Анан бул эми кандай жаатта жүргүзүлөт? Телекөрсөтүү аркылуу чыгып айтып атабыз, радио уктуруулар аркылуу чыгып туруп айтып атабыз. Сөзсүз жана жылытуу мезгили келгенде жарандарыбыздын колдоруна кичине баягы эскертүү кагаздарын дагы берип жүрөбүз. Ошол эле от жагуучу эместерди тазаласын, ушундай бир эрежелерди сактагыла дегенди эскертүү. Аманбай Калматович, андан тышкары мына көп кабаттуу үйлөргө барган учурда айрым үй бүлөлөр эки мындай газды колдонуп жүргөнүн көрүп атабыз, же болбосо бир жерде газ, экинчисине плитка коюп койгонун деле көрүп атабыз. Жер тамда деле бир ашкананын ичине эки газ баллонду толтуруп, эки жактан коноктоскондо ушу отту күйгүзүп пайдаланып атканын көрүп атабыз. Ушунун коопсуздугу канчалык? Эми газды, башка жылытуу эмелерин пайдаланганда сөзсүз ошо эрежеде ал баягы газ баллондорду үйдө эки газ баллонду коюп туруп дагы жараша кылып туруп жакканга негизи мүмкүн эмес. Үйдө баягы газ баллон менен газ плитасы боло турган болсо, вот ошого тиешелүү бир газ баллон менен иштетсе болот. Эгерде үйдө газ боло турган болсо, газдын дагы эрежеси өзүнүн эрежеси менен иштеши керек. Баягы газ турган жерде сөзсүз желдей турган немеси болуш керек, айнеги болуш керек. Көп кабаттуу үйлөрдө болсо баягы билесиздер, аба чыга турган өздөрүнүн воздуховоддору бар. Ошол каналдагы таза болуш керек, жабылып калбаш керек. Тилекке каршы ушул газдан дагы каза болгон учурларыбыз болгон. Газды жандырып, жылуу жатабыз деп ошол эле баягы жел куба турган баягы немелерди, жылчыкчаларды бекитип коюп туруп анан кийин өздөрү каза болуп турган дагы учурлар катталат тилекке каршы. Сөзсүз газ турган жерде ошо желдете турган нерселер болуш керек. Бир кезекте балдардын колуна ширеңке карматып, алардыга бир этиятсыз ошо балдардын арасында өрт коопсуздугунун канчалык коркунучтуу экенин түшүндүрүү иштери жүрбөгөндөн улам жыйналган чөптөр күйүп кеткен учурлары да болгон. Андан тышкары мына сиздер айдоо аянттарынын чекесин баягы эгин талаалары бышканда айдап да койчусуздар да. Биз көбүнчө Союз учурунда ошол нерсени көрчү элек. Анан акыркы убактарда мына булдай нерселер алдын алуу иштери көп байкалбай атат. Бул боюнча баягы жыйынтын учурларында өрт кырсыктары да катталып атат. Быйыл дагы 300 канча так эсте алып атам, 300 канча гектар буудай аянтыбыз күйүп кетти республика боюнча. Анан эми сиздер айткандай түшүндүрүү иштери булар ошол эле баягы буудайларды ооручу жана комбайндарыбыз ошо даярдык көрүп отурганда текшерүүлөрдөн өтөт. Биздин жана экотехникалык инспекциябыз бар. Алар өрт коопсуздугун көзөмөлдөгөн. Алар тарабынан тиешелүү иш-чаралар жүрөт. Бирок сиз айткандай көпчүлүк учурларда ушу баягы тиешелүү кызматтын адамдары тарабынан ушу сиз айткан
мурда буудай урула турган бөлүктү бөлүп ошонун аразын 4 метр аралыкка кокус берген болсо от кийинки эме өтүп кетпеш үчүн дагы ошондой бир чараларды көрүш болсо тилекке каршы азыр Бул эми чараларды көбүнчө аткарбай койгон учурлар катталып калып атат. бул эми көбүнчө ошо жеке сектордун социалдык экономикалык мүмкүнчүлүгүнө дагы жараша болот да, ошол жерде айыл чарба техникаларынын баары жогу, каражатка дагы байланган маселе. Ал эми сиздердин мисалы үчүн башкармалыктын материалдык техникалык базасын бир ооз сөз менен айтып кетсеңиз, деги эле мындай канча бир аралыкта ушундай өрт өчүрүүчү мындай мекемелер жайгашыш керек сиздер жетип барып өчүргөнгө? Эми бизде баягы мыйзам боюнча дагы белгиленген тейлөө радиусу деп коет, бир өрт өчүрүүчү бөлүктүн тейлөө радиусу айыл жергесинде 25 километрге чейин карабызда болушу зарыл. Анан ошол эле учурда дагы кийинки талабы бар, баягы 30 000 калкка эсептелинет да. А бизде кандай болуп атат? Бизде деген райондорубузду билесиздер да, баягы өрт өчүрүүчү бөлүктөр негизинен райондук борборлорунда баягы калк жыш жайгашкан жерлерде жайгашкан да. Анан кийин ар бир райондо 50 километр, 100 километр аралыкта жайгашкандагы чакан айылдарыбыз бар. Рахмат сизге. Атайын убакытта биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн, ардактуу радио каармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, биз түз эфирде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын улук офицери полковник Аманбай Курманалиев менен маек курдук. Мына ырыс келди, өрт эми айтпай келе турган тилсиз жоода андан качып кутулууга болбойт, бирок анын алдын алып баардык эрежелерди сактоо менен өрттүн мындай келип чыгышын алдын алса болот. Албетте. Ошол эле учурда биздин жарандар тарабынан мындай камсыздандырууга дагы жакшы көңүл бурбай келишет да. Мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө алыс кетпей Россияда деле камсыздандыруу маданияты өтө жогору, камсыздандыруу компаниялары дагы калк алдында милдеттерин жакшы өтөйт. Ал эми бизде мына мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы эгер өрт кырсыгы каттала турган болчу болсо же дагы мындай суу каптап кеткен ушундай жаратылыш кырсыктарынан сактоо болгон учурда баягы камсыздандыруусу 500 000 тегерегинде болуп атат да. Мына ошолго байланыштуу биздин жарандар баягы камсыздандырууга өзгөчө көңүл бурбаса керек, бирок мына ушундай телсиз жоодон сактануу үчүн үйдү, турак жайды, ишкана имараттардын баардыгын тең камсыздандырып коюу бул мындай баягы сактыкта кордук жок деген сөзгө жооп берет болуш керек. Ооба. Жана албетте жаш буундарды дагы мына ушул өрттөн сактануу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, мына ушул сыяктуу бир окутуулар болуп турса, маселен азыр нарында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, ушул өрттөн сактануу, өрткө каршы бир окуучуларга жакшы бир түшүндүрүү иштери жана сабактар жүрүп аткан экен учурда. Албетте бул дагы мына ушул кырсыкты алдын алуунун жакшы бир жолу десек болот. Эми саат 7-ден 33 мүнөт өттү. Бизге жаңылыктардын убагы келди. Мына ушул учурда азыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен орус тилинде тааныштыруу үчүн кесиптешибиз Канат Султакеев студиябызда. Саламатсызбы, Канат? Всем доброе утро, уважаемые, дорогие наши радиослушатели. Ну, конечно, доброе утро, уважаемые мои коллеги. Чингис, здравствуй. Назира, доброе утро. Назира, как всегда, вах, выглядишь супер. Или, как говорит сейчас молодежь, вау. Молодцы, ребята. Продолжаем нашу программу. Время в Бишкеке 7 часов 33 минуты. Сегодня 23 декабря. В эфире новости часа. Исполняющий обязанности президента Кыргызской республики Торога Джогорку Кенеша Талант Мамытов с 19 по 22 декабря с рабочим визитом посетил Джалабадскую и Ошскую области. В рамках визита исполняющий обязанности главы государства ознакомился с проектом по строительству Кабаратинской ГЭС-2, хода модернизации Токтагульской ГЭС и прокладкой участка автодороги Маданият-Джалабад.
Также Талант Мамытов провел встречу с жителями Ноокентского района, навестил ветеранов органов прокуратуры и своего наставника Джунус Мамата Асыранова, ознакомился с новым зданием Джалабадского детско-психоневрологического стационара и состоянием отделения травматологии Джалабадской областной клинической больницы. В городе Ош исполняющий обязанности президента Талант Мамытов осмотрел новую инфекционную больницу и принял участие в торжественном мероприятии по открытию дополнительного корпуса Нариманской средней школы. Вице-премьер-министр Эльвира Сурубалдиева ознакомилась с деятельностью учреждения «Кыргызтест» и принципами применяемых методик изучения кыргызского языка. Государство и дальше будет прилагать все усилия для развития государственного языка. С недавних пор появилась возможность и для обычных граждан сдать тест и определить свой уровень знания языка. Пока тесты проводятся на платной основе, но речи о том, чтобы принуждать кого-то изучать язык, нет и не может быть. Однако человек, сдавший тест, будет знать свой реальный уровень владения языком, сказала вице-премьер-министр. Эльвира Сурубалдиева прошла пробный тест на знание государственного языка, который успешно сдала. Отметим, что пробный тест на знание государственного языка позволяет оценить навыки применения на практике лексико-грамматических норм, понимания прослушанной и прочитанной информации, умение излагать мысли в письменной и устной формах, только в более короткой форме. В Кыргызстане появится 50 центров развития ребенка. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков. Центры будут созданы на базе библиотек. Решение об их открытии принято в целях расширения условий для доступа к дошкольному образованию. Планы образовательных и развивающих занятий будут соответствовать государственному стандарту «Дошкольное образование и уход за детьми». Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео о своем документальном фильме «Битлз. Возвращение». Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале Disney Россия. Мы бы хотели сделать новогодний подарок поклонникам группы The Beatles во всем мире. В честь этого мы подготовили 5-минутное видео, которое познакомит вас с будущим фильмом The Beatles Get Back. Мы надеемся, что сможем вас порадовать в трудное для всех нас время, сообщил режиссер Питер Джексон. Отметим, фильм «Битлз. Возвращение» расскажет об атмосфере, царившей на студии во время записи знаменитого альбома «Let It Be», и завершится записью последнего живого концерта группы, который состоялся на крыше дома номер 3 по Лондонской улице Севил Роу 30 января 1969 года. Хочу напомнить вам, коллеги, и всем радиослушателям, это знаменитый концерт. Вот, наверное, вы видели очень много видео, где именно вот на крыше этого дома, расположенной по Севил Роуд, прошла 40-минутная запись концерта, хотя ранее планировалось этот концерт сделать в одном из знаменитых залов Лондонской консерватории, либо же где-то даже была мысль сделать этот концерт на фоне пирамид в Египте, но почему-то выбрали именно крышу этого дома, где находится, кстати, их студия. И если вы видели кадры, там Джон Леннон и Ринго Стар, они были в шубах. Эти шубы, кстати, были взяты у их жен, потому что при температуре плюс 7, которая царила именно в этот день, все-таки было прохладно, и поэтому они забрали на некоторое время шубы своих жен. Ну, в общем, очень супер концерт. Если есть будет время, посмотрите по YouTube. Она везде доступна на всех серверах. Так что, да, очень хорошие песни. И напомню также, что вот тогда в этой студии работал 18-летний парень Алан Парсон, которого послали, кстати, в ближайший галантерейный магазин, чтобы купить женские колготки, потому что тогда микрофоны были сверхчувствительны, не как сейчас у нас, потому что вот у нас такие маховики, наверное, да, заметили, есть. Тогда такого не было, вот они при помощи женских колготок обмотали микрофон, чтобы как-то умерить чувствительность. И вот этот Алан Парсон потом в будущем стал известным рок-музыкантом, который прославлял свою музыку, свой стиль и так далее и тому подобное в конце 80-х годов. Такая маленькая информация для любителей и поклонников группы Beatles. А мы продолжаем нашу эфирную работу. Вы слушаете Биринчи радио. Назира Чингис, вам слово.
Чоң рахмат. Рахмат, Канат. Ар дайым ушундай кошумча жагымдуу жана мындай көптөгөн маалыматтарды угармандарыбызга тартуулап өтөт. Это все школьное образование. Албетте. Это все школьное образование. Спасибо вам. Расыл билдирели, ардактуу радио угармандар, 7 саат 39 мүнөт сиздер жаңылыктардын орус тилиндеги топтомун уктуңуздар. Тааныштырган кесиптешибиз Канат Султакеев болду. Биз программабызды алда карай уланталы. Анда мына аймактарды өнүктүрүү жөнүндө бул бөлүктө сөз кылабыз. Биз алды менен бир жагымдуу жаңылык менен бөлүшүп өтпөйлүбү? Жакшы болот. Мына кечээ өлкөдө эң мыкты айыл өкмөтү сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Ага ылайык 1-чи орунду 1,5 миллион сом байгеси менен Жалал Абад областынын Ала Бука районунун 1 май айыл өкмөтү жеңип алды. Ал эми 2-чи орунду болсо Ысык Көл областынын Ак Суу районунун Жыргалаң айыл өкмөтү жеңип алды. Быйыл Жыргалаңда кыш жакшы болуп атат болуш керек. Алар жылда фестиваль өткөрүп, мындай чет элден деги туристтерди чакырып жүрчүлөр. Быйыл ички туристтерди тартып, айыл эли баягы шахты анча иштебей калгандан кийин мына туризмди өнүктүрүү боюнча өзгөчө кадамдарды жасап жатат. Жыргалаңдыктардын мындай чогуу ынтымакта жасап аткан иши жалгыз эле Кыргызстанга эмес, КМШ өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанга кызыккан саякатчылардын арасында дагы өтө белгилүү болуп баратат. Ал эми 3-чү орунду Жумгал районунун Чаек айыл өкмөтү жеңип алган. Мына өкмөт бул жылы мыкты айыл өкмөтүн 2 топко бөлүп караган экен. Бул 1-чи топтогулар. Ал эми 2-чи топто 1-чи орунду Талас областынын Карабура районунун Карабура айыл өкмөтү жеңип алган. Бул жерде көп улуттуу калктан түзүлгөн айыл өкмөт. Ал эми 2-чи орунду болсо Баткен областынын Лейлек районунун Ак Суу айыл өкмөтү жеңип алыптыр. Ал эми Ош облусунун Араван районунун Анаров айыл өкмөтү дагы 3-чү орунга татыктуу болгон. Бул 6 айыл өкмөткө бөлүштүрүлгөн сыйлыктын жалпы суммасы 6 миллион сомду түздү. Чынында мындай айыл өкмөттөрдүн сынагы жыл сайын уюштурулуп келет. Биз билгенден буга чейин мындай кышы катаал суусамыр дагы айыл өкмөт былтыр мыкты айыл өкмөтү болуп табылган. Ал жерде инвесторлордун мындай ички инвесторлорду тартуу дагы өзгөчөлүгү менен жеңүүчү болуп табылган болчу. Ал жерде мындай жаш айыл өкмөт болуп, 1-чи радио ал айыл өкмөттүн башчысы менен дагы маек куруп, жетишкен ийгиликтери туурасында маалымат алып бергенбиз. Аймактар демекчи мына Чыңгыз 2 жыл катары менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып келди. Ага ылайык айыл өкмөттөр, шаар жетекчилери, область жетекчилери өзүнүн стратегиялык өнүктүрүү программаларын кабыл алып, ишканаларды ачуу боюнча дагы өкмөттүн тапшырмалары бар болчу. Мына ошолорду аткаруунун алкагында бир катар иш чараларды жүргүзүп келди. Социалдык баягы көйгөйлөрдү жоюу үчүн дагы көптөгөн айыл өкмөттөр өздөрүнүн аймактарында аракет кылууда. Маселен, Чүй облусунун Озерный айылында дагы социалдык шаарча ачылган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бул нерсени кабарлап, жалпы журтка жар салды. Маалыматка ылайык, социалдык шаарча 2020-жылды региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында Катар кайрымдуулук фонду тарабынан курулган. Бул шаарчада турмуштук оор кырдаалга кабылган 14 үй бүлө жашайт экен. Алар жалгыз бой энелер же жесир аялдар. Буларга мына ушул шаарчадан үйлөр берилген. Ошол жерде мектеп, ФАП, мечит, ошо жерде жашап аткан адамдар мал багууга ылайыкташтырылган сарай дагы курулуптур. Эми биз болсо мына жакында эле мына 14-декабрда тактап айтсак өкмөттө онлайн кеңешме өткөн болчу. Ошол кеңешменин жүрүшүндө өлкө экономикасын өнүктүрүүдө аймактардын инвестиция көп талап кылбаган мындай тармагын караштырып, атайын комплекстүү программа иштеп чыгуу тапшырмасы коюлган болчу. Бул тууралуу ошол жыйынды алып барган өкмөттүн аппарат жетекчиси министр Бакыт Аманбаев тапшырма берген. Дүйнөлүк тажрыйбада экономиканы өнүктүрүү сырткы инвесторлордон мурда ички инвесторлорго мындай
багытталып алардын мындай күчү менен өнүктүрүп кетүү аракети көрүлүп келет. Дал ушул ыкманы азыркы өкмөт дагы колго алуу аракетин көрүп жатат. Биз азыр бул туурасында ошо өкмөт койгон тапшырма кандай аткарылды, мына Чыңгыз 2 жумага жакындап калды. Өкмөттүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Бузурманкулов менен түз ободо маектешип маалымат албайлыбы? Жакшы болот. Саламатсызбы? Мырза Керимович, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына ушул 14 декабрда өткөн онлайн жыйынга сиз дагы катышкан болчусуз. Анда коюлган тапшырманы өзүңүз билесиз. Мына анын бир презентациясын жасоого чукул эле 28-нде жасалат да турабы убакыт калды. Сиздер кандай бир мындай долбоорлорду даярдап үлгүрдүңүздөр? Биз ошол бизде 37 айыл өкмөт бар. Ошо 37 айыл өкмөттө ар бир айыл өкмөт ошо бирден бизнес долбоор жазып келе дедик. Ошонун баары жазылды. 37 айыл өкмөттө ошо ар бир район менен ошо бизнес идеяларын талкууладык. Ошол эң негизги максат ошо жумушчу орундарын түзүү да. Андан тышкары биз ошол ар бир районго бир чоңураак ишкана долбоор деп ар бир акимге тапшырма берилген. Аларда ошол долбоорлорду жазып атат. Анан биз ушул жанагы айыл өкмөттөгү жазылган бизнес пландардын баары негизинде ошол кийинки жылдын жаз айларында ошол Талас инвестициялык форумун өткөрүп Бишкекте. Ошол биздин бардык Таластык Бишкектеги бардык бизнесмендерди, негизи эле Кыргызстанда бизнесмендерди, эл аралык уюмдарды, башка мамлекеттин биякта өкүлчүлүктөрүн чакырып, ошол биздин бизнес идеяларды сунуштайын дегенбиз. Ошол Таласка инвестиция кылсын, чакан, орто, чоң инвестициялык долбоорлор ошолор боюнча иш алып барылып атат. Айбек мырза, мына ушул Таластын мындай ишкерлеринин ички инвестициялык дарамети кандай? Мына сиз жаз айларында атайын инвестициялык форум өткөрүүнү да пландап жатыптырсыздар. Ошол сиздер мындай кластерди ыкманы дагы карап чыктыңыздарбы? Инвесторлордун кудуретин дагы? Биз азыр жана сиз айткан акча талап, көп талап кылбаган ошол бизнес долбоорлордун баарын чакан ар бир айылдын деңгээлинде карап чыктык. Түрлүү идеялар чыгып атат. Мисалы үчүн кап чыгаруучу, мисалы үчүн өзүңүздөр билгендей бизде фасоль көп да. Кээ бирлер ошол ар бир айылда чакан тигүү цехтерин ачуу боюнча, анткени ошол айылдын өзүнүн бизнесмендери Бишкекте чоң заказ алып, мисалы үчүн Россия жөнөттү, ошолор айтып атышат. Силер ар бир айылда чакан цехтерди курсаңар, тигип берсеңер, эгерде ошол жакта жумушчулар да туруктуу болот айылда, биринчиден ички миграцияга дагы тоскоол болот, акынчы айлык да болот, туруктуулук да болот да, иштегендерчи. Ошол заказдарды биз алабыз деген болуп атат да, ошол көп айылдарда ушундай чакан долбоорлор. Жакшы. Анан мисалы үчүн өзүңүздөр билгендей бизде фасоль көп чыгат, ошо фасолду кайра иштетүүчү бир ишкана аракет кылайлы деп атабыз. Анткени бизде 85% айыл чарбада, көпчүлүгү ошол төө бурчак, картошка, анан кызылча. Анан ошолорду кайра өндүрүүгө басым жасайлы деп атабыз. Анан мисалы үчүн кээ бир айылдарда, мисалы үчүн малинага көп басым жасайт, кээ бир айылдарда клубникага, ошолорду кайра иштетүүчү долбоорлорун да алып келишти да айыл өкмөттө. Ошол идеалдуу бизнес планы менен биз өзүңүздөр билгендей Жамбыл облусу жаныбызда, ошол жакка дагы сатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошол келип жаткан сунуштарды, долбоорлорду айылдардагы баягы ишкерлер же болбосо ошол айылда жашаган адамдар өздөрү сунуштап атабы, же ошол региондордун шартына карап сиздер ушул багытта, ушул өңүттө иштесеңиздер даяр сунуштарды да берип атасыздар деп атасыздар. Көп кирешелүү баягы ишти натыйжалуу алып барабыз деген бир сунуштарды сиздер да айтып атасыздарбы? Негизинен бул ошол сунуштар айылдын шартына жараша өзү ошол айыл өкмөттөр алып келип атат. Бизде жана эки багытта дегенибизде, биринчиден ар бир айылдан жеке эле адамдардын бизнес долбоорлору, кошумча муниципалдык ишкана ачуу боюнча айыл өкмөт өздөрү жоопкерчилик алат да. Анан ал долбоорлор келгенден кийин биз баягы шир эле идеясына жараша бербейбиз. Ошол канчалык деңгээлде маселе ошол акча бөлүнүп туруп калганда эмес, ошол канчалык деңгээлде жашап кетет, иштеп кетет. Анан атайын эксперттик комиссия түзүп, бизге эле жакында ошол бизнести өнүктүрүү борбору ачылган. Жана ОБС менен ошо ЖИА жаш ишкер ассоциациясы биргеликтечи. Ошолордун дагы биз эмелерин эксперттерин чакырганбыз. Кошумча биздин Талас университетинин алдында дагы бизнести өнүктүрүү борбору бар да. Ал эменин жетекчисин
ал борборунда жетекчилик комиссия кошот атат. Анткени ошол бизнес долбоорлор сапаттуу болуш керек да. ооба. Анан биз ошо тапшырма берип башында келер менен эле бүт 37 айыл өкмөттү чакырып ошол атайын семинар кылганбыз. Бизнес долбоор кандай жазылыш керек, кандай критерийлер болуш керек, эмнелер көрсөтүлүш керек. Анан ошондой эле эми айыл өкмөттөргө тапшырма берилди. Ошол бизнес долбоорлорду айылдын элин чакырып өткөрүү. Мисалы үчүн айылдын элине бир жайга бир убакта топтойт, ошол жерден семинар өткөрөт да. Биздин максат ошол негизи эле талас эл мобилдештириш керек да, ошол ишкерликке болгон кызыгуусун, жигердүүлүгүн, умтулуусун, идея чыгыш керек да. Демек реалдуу долбоор болуп ара жолдо калбаш керек, ал өзүн актай тургандай. Ал сөзсүз. Анткени бизге билесиздер, мамлекет деңгээлде эле көп кээ бир ишканалар ачылып туруп калган учурлар болгон да. Ушул жерден Айбек мырза, мына өкмөттүн аппарат жетекчиси министр Бакыт Аманбаевдин облус жетекчилерине койгон тапшырмасын угуп алып, анан маегибизди дагы улантпайлыбы? Экономикалык өнүгүүнүн алгачкы этабында башкы көңүлдүү өтө көп акча каражатын талап кылбаган тармактарды өнүктүрүүдөн баштообуз зарыл. Бул кайсы тармактар? Бул айыл чарба тармагы, жеңил өнөр жай продукцияларын чыгаруу тармагы, туризм тармагы. Бул тармактарга өтө көп акча талап кылынбайт, уюштуруп ишти алып барсак болот. Демек биз ар бир региондун жаратылыш шартына ылайык кайра иштетүүчү ишканаларды жана жеңил өнөр жай продукцияларын чыгаруучу ишканаларды курууга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Мына Айбек мырза, жогорудагы тармактардын ичинен сиздер өзгөчө көңүл буруп аткан тармак бул эми сиз жогоруда белгилеп өткөндөй айыл чарбасын кайра иштетүү болуп атат да, туурабы? Же болбосо айыл чарбанын жеңил өнөр жай экөө тең эле, үчөө тең эле. Мисалы үчүн мындай да, айыл чарбадан жана айттым, чакан клубника кайра иштетүүчү, фасолду кайра иштетүүчү, жеңил өнөр жай боюнча тигүү цехтери, анан туризмде айтылып атпайбы? Бул жерде бизде чоң мүмкүнчүлүк азыр ушу илимий базасындагы мынакей эмки жылы Талас университетинин базасында чоң жыйын болот. Илимий бизде Таласта билсеңиздер, Манас районунда бул тарыхый дүйнөлүк чоң атлах сабаалашуу топтот. Бул жанагы арабтар менен кытайлардын сабаалашуу болгондо бул жерден чоң цивилизация тараган. Ошого азыр дүйнөлүк туристтер кызыгып атат да. Ошол жерге да комплекс курсак, бул чоң бир маршрут болмок. Манас Ордо, атлах сабаалашуунун жайы, эң ары Чыңгыз Ордо салынып атат да. Ушул багытта да туризмди да кошо алып кетип, анан мисалы Супара сыяктуу Таласта да бир этно борбор салсакпы деген да, Бешташ дегенде жаратылыш паркы бар. Ошолдун тегерегине беришти. Анан ошондой ойлор Кудай буйрса иштеп чыгып атабыз. Мына быйыл пандемияга байланыштуу ишкерлер дагы мындай ишин токтотуп, айрым учурда жумуш орундарын дагы кыскартып, көптөгөн кыйынчылыктарга кабылды. Ага жараша өкмөт дагы жеңилдиктерди берүү аракетин көрүп атат. Мына быйыл 2020-жылдын мындай 11 айынын жыйынтыгы менен республикадагы финансы системалары 6 миллиард сомдун тегерегинде аймактарга каржылоону жүргүздү. Мына Таластын башка аймактарда мынсайыл үчүн айырмасы, Ысык көлдү кошсо болот буга. Сиздерде Бакубат Талас фонду бар да, мына ушул фондунун эсебинен бүгүнкү күндө күтүп отурбастан баягы реалдуу кадамдарды жасаса болот да, чакан ишканаларды ачып. Мына ушул жагында сиздер караштырдыңыздарбы? Ооба, бул боюнча азыр биз ошол эме тиешелүү адистер менен мен 1-2 жолу жолугуп өткөрдүм. Мындай болот да маселе. Мисалы үчүн ошол Бакубаттын эле акчалары 40% жана социалдык жалаң, мисалы үчүн футболдук эле ремонт иштерине кеткен да. Анан 60%-ын булар банктарга берип, банктар өз кесегисинде ушу ишкерлерди каржылаганда, анан бул механизм оор болуп атат. Анткени банктарды өзүнүн шарт боюнча биринчиден сөзсүз түрдө күрөө сурайт, экинчиден иштеп жаткан ишканаларды же бир соода борборлорун колдойт да. Биз тескерисинче ошол акчаны бардыгын көпчүлүк бөлүгүн ошол жумуш орун түзүүгө жумшайт турган механизмди иштеп чыгып атабыз. Алганда мисалы үчүн стартап проекттер деп коет. Сизде идея бар, ошого көз жетсе, мисалы үчүн күрөөсүн да коэффициентин азайтып, жеңилдетип бериш керек. Төлөөсүн да мисалы үчүн ошол кредит сураган тарапка өтө жеңил шартта төлөөсүн. Мисалы үчүн 1 жылдык өтөрөбү, 2 жылдык өтөрөбү, жеңилдикчи. Ошол сыяктуу ошо Бакубаттын акчаларын биз ошол Кудай буйруса жана аталган долбоорлорго жумшап, жеңилдетилген шарттар менен бергенге басым кылайлы атабыз да. Андан тышкары баягыда да ошол орус, кыргыз
фондунун жетекчилигине да сунуштадым. Алар да ушул элге акча берүүнүн жеңилдетилген механизми иштеп чыгуучу. Баягы эле биз 30 жылдан бери стандарттуу эле болуп калган да, мисалы үчүн миллион сом кредит алам десең 2,5 миллион сом күрөө сурайт. Ооба. Андай күрөө жок таласта. Орда андан тышкары бир жакшы идеяң, көзүң жетип турган идеяны да ишке ашырайын десең жок, 1 жылдык тажрыйбаң болушу керек деп бербейт. Дилемма болуп калды, биякта идея бар, ишке аша турган, мисалы үчүн сатуучусу да бар, алуучусу да бар. Акча жок. Ошол механизмдин ортосунда бир тоскоолдукту жок кылуу боюнча ошол механизмдерди карап чыгып атабыз да. Жакшы, бул өтө жакшы нерсе, баягы ишкерлер үчүн жакшы колдоо болот деген ойдомун. Бирок ошентсе да ушул нерсени сурагым келип атат. Ошончо жеңилдик менен акча берилген соң баягы иштин натыйжалуу бүтүшүнө кепилдик кандай жолдор менен берилет? Чыңгыз, мына ушул жерден дагы Айбек мырза сөзүңүзгө аралжы кошуп кетсек, мына ысык көл өнүктүрүү фондунан каражат. Ошол жерде комиссия түзүлүп эле, банк системасынын катышуусу жок. Анан кийин мисалы үчүн долбоорун жазып келген ошол жаранга аймактагы пайызы жок берилип, анын кайтарымын гана көзөмөлгө алып атышпайбы? Мисалы үчүн балыкчыда мындай балык өстүргөн чарбаларга дагы, мал чарбасы менен алектенем дегендерге дагы пайызы жок берилип атат да. Мына ушул системаны сиздер колдонсоңуздар кандай болот? Айбек мырза, сиз барып ушул жаңы көз караш менен ушул маселени карап көрө алдыңызбы? Биз азыр ошол биздин ысык көл өнүктүрүү фонду менен таластын, бакубат таластын айырмасы мындай да. Бизде талас өнүктүрүү фонду бар да. Ада азыр акчалар алтын иштеп баштагандан кийин анан которулуп баштайт да. Бул деген сөз алтын бизде таласта мисалы үчүн өндүрүлөт да. Бул ысык көл өндүрүү фондунда бул мамлекеттин казначейство деп коет, Минфиндин көзөмөл аркылуу өтөт да. Ал менен бакубат талас бул ошол соц пакет болуп, Альянс алтын мунун негиздөөчүсү болуп калган да. Анан Кудай буйруса, Альянс алтын иштеп баштаса, алтын өндүрүпчү, ошондо ошонун 2% талас өнүктүрүү фондуна түшөт да. Бакубат менен талас өнүктүрүү фондунун айырмасы бар да. Ысык көл өнүктүрүү фонду бул ошол Кумтөрдө канча жылдан бери алтын өндүрүлүп атпайбы? Ооба. Анан ошон үчүн кичине айырмасы бар. Анан бирок биз ошол сиз айткан нерселерди жана айтып атпайбы мен, ошол механизмдерин ошол бакубат таласка дагы ылайыкташтырып каржылоо эмесине сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз да, жеңилдетилген. Айбек мырза, мына эми таласта фасоль канча жылдан бери эле өндүрүлүп келе жатат, 30га жакын өлкөлөргө биз экспорттоп атабыз. Анан жыл сайын эле ушу келген жетекчилердин баары тең эле ушу фасолду кайра иштеткен ишкана ачабыз дейт да. Анан эмне үчүн ушундай мындай ачабыз менен эле келатабыз? Ошол реалдуу мындай сиз жетекчилик кылып турган учурда ишке ашат деп ишенсек болобу? Баягы инвесторлор менен ичкиби, тышкыбы реалдуу сүйлөшүү барбы? Мунун биз азыр жанагы механизмдери ошол жакшы аянат чейин иштеп чыкпай жатат да. Мунун баягы сатуу жолдору ар кандай мисалы үчүн сүйлөшүүлөр да болгон. Мунун баягы сатуу жагы кайсы мамлекеттер алат, ошол муну сапаттуу бизнес долбоорун иштеп чыгыш керек да. Бизде мисалы үчүн чакан эле идея бар, аны ишке ашырып мисалы үчүн кээ бир ишкерлер рисктен корккон да, ошо жоопкерчиликтенчи. Ошону биз мүмкүн чогуу алып, ГЧП түзүп, чоң акча салабыз, анан мисалы үчүн сата албай калсак, конкуренттер да бар да, ал маселечи. Ошонун баары баягы көз четелик деңгээлге келгенде ишке ашырыш керек да, жоопкерчиликти тең бөлүп, кошумча каражатты дагы жоопкерчилик мамлекетте бир тараптан, жеке ишкерлер бир тараптан. Ошо талас элинин негизги кирешеси эле картошка менен мындай төбө бурчакта, бүгүнкү күндө төбө бурчактын баасы канчадан болуп атат? Азыр 80-90 ортосу да ушул. Эми мына ушул долбоорлор, сунуштар айтылып атат, идеялар жаралып атат, аны ишке ашыруу аракеттери көрүлүп атат. Деги эле реалдуу кадам, ишке ашыруучу кадам качан башталат? Сунуштардын баардыгы качан кабыл алынып бүтөт? Кудай буйруса жаз камал ошондой ишке ашып баштайт деп пландаштырып атабыз. Анткени мен келер менен айткам, жазында ширлей бир ишканы ача албайбыз. Жазы бою биз сапаттуу бизнес долбоорлорду кылайлы, инвесторлорду тартайлы. Ошонун негизинде анан Кудай буйруса жаз камал ошол бышып көсүп жетип калган тармактарды
буюрса ишке ашып баштайбыз. Жакшы. Мындан тышкары айыл чарбасынын баягы дыйканчылыктан тышкары мал чарбасы дагы талас үчүн өзгөчө мааниге ээ. Союз учурунан бери белгилүү болгон асыл тукум мал чарбасы дагы областта бар. Мына ушул мал чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча дагы долбоорлор барбы? Анткени таласта сүттү кайра иштеткен завод мына Россияга чейин белгилүү келишимдин негизинде өзүнүн продукцияларын сатып атат. Мына ушундай чакан ишкерликти мал чарбачылыгы менен баштаган дыйкандарды билип таанып таанышкан учурларыңыз барбы? Таанышып баарын кыдырып чыктык. Бул жерден айыл чарбада мисалы үчүн эки багытта ошол өсүмдүктөр боюнча, фасоль боюнча биз азыр негизги багыт 2-3 багытка бөлүп атабыз. Мисалы, ошол эле түшүмдүүлүк жылдан жылга азайып атат фасолдук үчүн. Ошонун түшүмдүүлүгүн арттыруу боюнча мына биз азыр айыл чарба министрине кат жолдодук. Ошол жактан атайын лаборатория жердин кыртышын изилдей турган таласка. Ошол лабораторияны ала алсак, ошонун негизинде фермерлер жердин кыртышын изилдеп ошого жараша удобрение беришет. Бул биринчи. Экинчи, биздин көп жерлерге суу жетпеген жерлер бар. Жанагы ушу бакубаттын акчасы өкмөткө да азыр пландар түзүп картасына тапшырма бердим, скважиналар. Ал өтө маанилүү да, анткени өзүңүздөр билгендей биздин айдоо аянты Союз учуруна караганда бир топ көбөйдү да. А биздин суу базасы суу көп жерлерге жетпеген учурлар болуп атат. Ошондуктан экинчи жана скважиналар. Сиз айткан мал чарба боюнча бир топ фермерлерге кылдырып келдим. Бизде мал чарбасында негизги көйгөйлөрдүн бири бул тоют маселеси. Мисалы үчүн таласта 70% көп ушу биздин мал жандыктар тиешелүү тоют менен камсыз боло албайт да. Ошонун кесепетинде биринчиден сүттү да аз берет уйлар. Экинчиден эт дагы. Ошол себептен биз тоют базасын өндүрүү боюнча баягы Союз учурунда силос деген билесиздер, ошолорду көбөйтүп, мынакей азыр биздин 2 гана фермер колдонуп атат, аябай жакшы экендей жыйынтыгы. Малдарыбыз да кубаттуу болуп, сүт дагы артылып, мал баягы тоюттан камсыз болуп токтойт да. А биздики кандай? Эпте эле кышында кичинекей чөп менен мал өлбөсө деп туруп жазга чыгарышат да. Мындай толук кандуу тоют маселеси чечилген эмес. Бир экинчиден азыр айыл чарба айыл банкыда каржылап атат, жанагындай асыл тукум чоң эт багытындагы, сүт багытындагы уйларды сатып алганда күрөөнү ошо уйдун өзүнө эле алып калат да, бул кымбатбалуучу. Ушундай механизм, жакшы механизмдер кирип атат. Кудай буйруса бул мындай эл дагы анан бул жерде максат биздин баягы улам СМ аркылуу элдин аң сезимин ушул тармакка буруш керек болот. Элдин өзүнөн демилге чыгыш керек, умтулуш керек. Ошол эле учурда Айбек мырза, ишкерликке кызыккан адам гана ишке ашырат да, көп жалпы эл мындай кичинекей нерсеге канаттанып эле жашап атат да. Ошонун баарын умтулуш керек да. Айбек мырза, канткен күндө дагы бүгүнкү күндө Бакубат Талас фондунун колунда акча бар да, 100 миллиондун тегерегинде барбы? Мына ушул каражатты жана сиз жогоруда айткандай спорт объектилерин куруп, анан дагы ушундай инфраструктуралык долбоорлорго жумшабастан эми жаратылыш байлыгы түбөлүк турбайт да. Мына ушундан пайдаланып, реалдуу ишканаларды, реалдуу секторду жандандырып кетүү боюнча адистер ар дайым эксперттер сунуш берип келет. Сиз мына ушуга көңүл бурат деген ишеничтебиз. Ошо биз менен башында айтпадым, ошолордун баардыгын эле Кудай буйруса биз жумшаганга басым жасап атабыз. Рахмат сизге. Жетишет да 4 жылдан бери чын айтканда жанагы социалдык нерселерге курулуп бүтүрүп да. Футболдук аянт ар бир айылда почти болуп калды. Ала турган алды, эми Кудай буйруса ошонун баарын жумушчорунга басым жасайбыз. Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта өкмөттүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Бузурманкулов болду. Бишкек убакыты боюнча 8ден 1 мүнөт өттү. Азыр Чыңгыз жаңылыктардын кезеги келип калды. Биздин студияга кесиптешибиз Урмат Жээнбеков кайрадан баш бакты. Дагы бир жолу кутман таң, кесиптештер. Анда соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Экинчи декабрда президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана аны өткөрүү, ошондой эле шайлоо комиссияларына көмөк көрсөтүү боюнча республикалык штаб Чүй областынын Ысык Ата районунда көчмө жыйын өткөрдү. Бул тууралуу Чүй областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматынан билдирди. Жыйынга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жана вице-премьер-министр республикалык штабтын жетекчиси Максат Мамытканов, өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Мияров жана башка бир катар жетекчилер катышып, калктын шайлоо участкаларынан шайлоого болгон
даярдыгын талкуулашты. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине бир катар милдеттенмелер тагылды. Ошондой эле шайлоочуларга шайлоодо форма 2 пайдаланылбай турганын, андыктан шайлоочулар өздөрү каттоодо турган жеринен гана шайлай ала турганын же болбосо жашаган жерине каттоого туруу керектиги тууралуу маалыматты калкка жеткирүү маселеси коюлду. Форма 2 менен көп жаран катталганын билдирет. Ушул райондо өткөн шайлоодо область боюнча форма 2 менен 112.602 шайлоочу катталган. Бул жалпы шайлоочулардын санынын 11%-ын түзөт. Ал эми азыр форма 2 жоюлган мыйзам менен. Ушуга байланыштуу атайын чаралар көрүлүш керек. Сиздер Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын жыйын учурда билдиргенин уктуңуздар. Интернетке президентке талапкер Садыр Жапаровдун өзгөндөгү шайлоочулар менен болгон жолугушуусуна мектеп жана бала бакчалардын мугалимдери менен тарбиячыларын мажбурлап алып барышты деген маалыматтар тараган. Бул чындыкка дал келбей турганын башкы прокуратурадан кабарлады. Маалыматка караганда талапкер менен болгон жолугушууга бир бала бакча тарбиячысы жана орто мектептин 9 мугалими өз каалоосу менен аталган иш-чарага катышкандыгы тастыкталып, Куршап айыл өкмөтүнүн жетекчилиги тарабынан эч кандай кысым көрсөтүлбөгөндүгү аныкталган. Бул маселе боюнча чогултулган материалдар кандайдыр бир мыйзам бузуулар болбогонуна байланыштуу райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан номенклатуралык ишке тиркелди деп билдирди башкы прокуратура. Бишкек шаарындагы мурдагы Фрунзе заводунун аймагында орун алган жарылуу боюнча териштирүү иштери башталды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынын маалымат катчысы кабарлады. Маалым болгондой, Бишкек шаардык милициясынын нөөмөт бөлүмүнө 22 декабрда билдирүү келип түшкөн. Анда Фрунзе заводундагы металл эритүүчү казан жарылып, жаракат алгандар Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна түшкөнү кабарланган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Мындан тышкары жарылуунун келип чыгуу себебин аныктоо үчүн өрт техникалык экспертиза дайындалган. Статистикалык маалымат боюнча республика аймагында күн сайын 4-5тен өрт кырсыгы катталып турат. Жыл башынан тарта 22 декабрга чейин 2659 өрт кырсыгы катталып, андан келип чыккан зыяндын көлөмү 520 миллион 223 миң сомду түздү. Бул тууралуу биринчи радионун бүгүнкү таңкы эфиринде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрттү өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын улук офицери полковник Аманбай Курманалиев билдирди. Анын белгилешинче, жыл башынан бери тилсиз жоонун кесепетинен улам 38 жаран каза болду. Деген менен өрт кырсыктары 2019 жылга салыштырмалуу 31,5% азайды. Негизинен катталган тилсиз жоонун кесепеттери электр жабдууларына этиятсыздык менен мамиле кылуу, өрт коопсуздугунун эрежелерине кайдыгерликтен келип чыгууда, деди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү. Бишкек шаарынын мэриясында Бишкек монорельстүү транспорттук тутум долбоору сунушталды. Мэриянын басма сөз кызматынан кабарлагандай, долбоор шаардык транспорттун сапатын жана туруктуулугун, ошондой эле жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Монорельс бул темир жол транспорту, асма транспорттун бир түрү, тез жүрүүнү камсыз кылат. Монорельстердин жалпы узундугу 37 чакырым болсо, станциялардын саны 32, линиялардын саны 2. Жүк ташуу сыйымдуулугу 150дөн 180 жүргүнчүгө чейин болуп, бийиктиги 5-7 метрге чейин жетет. Долбоорду мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашыруу пландаштырылууда. Баткен областынын Кадамжай районунда 200 орунду жаңы инфекциялык оорукана пайдаланууга берилди. Бейтапкананы куруу толугу менен Өзбекстан мамлекети тарабынан каржыланган. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы оорукананын ачылышы кече 22 декабрда орун алганын кабарлады. Жеңил конструкциялар менен курулган 2 корпустуу бейтапкананын курулушу кыска убакыт аралыгында бүткөрүлдү. Анда коронавирус инфекциясынан жабыркаган бейтаптарды дарылоого бардык шарттар түзүлгөн жана медициналык жабдыктар менен камсыздалган. Чет элдик жаңылыктардан Жер планетасынын тургундары 22 декабрга караган түнү Юпитер жана Сатурн планеталарынын максималдуу түрдө жакындашуусуна күбө болушту. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Белгилүү болгондой, мындай кубулуш акыркы жолу 1226 жылдын 4-мартында орун алган. Юпитер менен Сатурндун жакындашуусу ар 20 жылда бир болот, бирок максималдуу түрдө бири-бирине жакындашуу жүздөгөн жылда бир боло турган көрүнүш. Мындай кубулушка эми 2400 жылдан кийин гана күбө болууга мүмкүн. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыз. Улуттук банктын бүгүн 23 декабрга берген маалыматына караганда, доллардын сомго карата курсу 81 сом 05 тыйын, евро 99 сом 06 тыйын, рубль 1 сом 07 тыйын, тенге 19 тыйынга бааланды.
Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 23 декабрда Чүй областында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Талас областында -4+1, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл областарында 1-6 градус жылуу болот. Бүгүн Нарын областында -4-9 градус. Бишкек шаарында кар жаабайт. Табанын температурасы 1 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Назира, Чыңгыз, анда сөз сиздерде кайрадан. Чоң рахмат. Кесиптешибиз Урмат Жээнбековго ыраазычылык билдирели. Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун толкунундагы таңкы бурулуш программасынын алкагында жаңылыктардын ушул сааттарга чейинки жаңылыктар менен жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыздар. 8 саат 9 мүнөт. Ал эми биз программабызды алдыга карай улантабыз. Чыңгыз, мына бүгүнкү күндө жалпы коомчулуктун бүйүрүн кызытып, айрыкча саясатчылардын бир талкуусуна айланган маселе бул шайлоого карата даярдык, референдумга карата даярдыктын жүрүшү болууда. Бул саясий өнөктүктү жалпыга белгилүү болгондой Борбордук шайлоо комиссиясы жана республикалык штаб алып барып жатат. Эң биринчи эле маселе бул эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу шайлоо тилкелеринин бардык санитардык нормаларга ылайык даярдалышы. Башкача айтканда, ошол жердеги иштеп жаткан шайлоо комиссияларынын өкүлдөрүн окутуп, кандай мындай санитардык нормаларды сакташ керек тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мындан тышкары ошол шайлоо тилкелерине бардык мындай бет кап, кол кап жана мындай дезинфекциялоочу каражаттар жеткирилип жатат, туурабы? Ооба. Мына ошол санитардык эрежелерди сактоо үчүн жана келген шайлоочуларга дагы мына ушундай шарт түзүп берүү үчүн дал ушундай аракеттер көрүлүп жатат. Президенттик кызматка талапкерлердин шайлоо фондунан сарпталган каражаттын жалпы көлөмүн дагы айта турган болсок, 80 миллион сомго жеткенин БШКдан төрайымы өткөн жуманын соңунда билдирген эле. Бирок мына ал быйыл мына жума башталды. Шайлоо фондунан коротулган каражаттын суммасы кыйлага өстү. Анткени деген мына үгүт иштеринин башталганына 15 декабрдан бери бир талай убакыт болуп, үгүт иши дагы ортолоп калды. Демек, шайлоого коротулган акча каражаттардын баягы суммасы дагы кыйлага өстү. Мына Чыңгыз, Борбордук шайлоо комиссиясы чучугулактын кармоонун негизинде талапкерлердин бюллетенден катар номерлерин дагы аныктап алды. Ошол эле учурда баягы тексти бюллетендин референдумдун тексти даяр болуп биздин учкун басмаканасына жөнөтүлдү. Бул жерде салт болуп калгандай бюллетендер ошол күнү добуш берүү күнүнө чейин баягы купуялуулукта сакталып, алдын ала эч бир жарыяланбастан кармалып, анын коопсуздугун дагы атайын милиция кызматкерлери көзөмөлгө алып турушат. Учкун басмаканасынын өзүнүн дагы милдеттемелери бар, сапатына байланыштуу, анын копиялуулугун кармоо боюнча дагы сөзсүз түрдө Борбордук шайлоо комиссиясы менен келишимдер түзүлгөн болуш керек. Эми шайлоо фондун жана сөз кылып калдың, мыйзам боюнча талапкерлер шайлоо фондун 200 миллион сомго чейин ачууга мыйзамга жол берилген. Бирок ошо чыгып аткан каражаттын ачык айкындыгы сөзсүз камсыздалат. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына ар жума сайын коротулган акчалардын эсеби мындай жазылып атат. Ошол эле учурда талапкерлерди мындай колдоого алган жеке жарандар ошо акча каражатын которууда ачык айкындуулукту мындай камсыз кылыш керек, эсептеги мындай каражат ачык болуш керек. Анда эмесе биз Чыңгыз шайлоо жана референдумга карата даярдыктын жүрүшү туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштеринин эрежелери боюнча жумушчу топтун мүчөсү Шаршеналы уулу Адилет менен түз ободо маектешип кеңири маалымат албайлыбы? Жакшы болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Адилет мырза, мына үгүт иштери дагы ортолоп бара жатат. Ага байланыштуу жумушчу топтун мүчөлөрүнө баягы нааразычылык же арыз даттануулар менен кайрылган учурлар болдубу буга чейин?
Биз ушундан баштайлычы, анткени баардык эле жарандардын мындай кулак түрүп уккан маалыматы дагы ушул болуп атат. Мындай мыйзам сакталып атабы? Мыйзамдуулук кандай көзөмөлгө алынып атат деген суроо. Ооба, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан мыйзамдуулук сакталып атат. Борбордук шайлоо комиссиясынын астында атайын ошо үгүттүн эрежелерин сактоо боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумушчу топ өзүнүн ичинен дагы топ-топторго бөлүнөт. Алар баягы массалык маалымат каражаттарындагы жүрүп жаткан үгүттү көзөмөлдөө боюнча, интернет басылмалардагы жүрүп жаткан үгүттү көзөмөлдөө боюнча ошентип өзү мониторинг кылып, соц тармактардан мониторинг кылат. Мониторинг кылып, анан өзүнүн иши боюнча ошо атайын талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн чакырып, алар менен сүйлөшүү жүргүзүп, аларга эскертүү берип, аларга мыйзамдын жол жоболорун түшүндүрүп, мыйзамды бузбаш керектигин айтып, ошондой иштер жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясына дагы арыз даттануулар дагы түшөт. Баягы түшкөн арыз даттануулардын баарысын өзүбүздүн расмий сайтыбыздагы арыз даттануулардын реестрине киргизип турабыз. Ошондой эле ошо кабыл алынган чечимдер дагы ошол жака кирет. Азыркы учурда ошо расмий келип түшкөн 11 арыз ошо үгүт иши боюнча келип түшкөн. Ошо алардын баары каралып чыгып, тиешелүү чечимдер кабыл алынган. Ошол. Айтсаңыз, мына үгүт маалында баягы атаандаштык болот да. Анан социалдык тармактарда дагы мындай кара пиардын жүрүп атканын быйыл анча көп байкабай атабыз, же биз окубай калып атабызбы? Бул жерде баягы саясий маданият жогорулап бара жатабы, же болбосо мындай мыйзамда быйыл Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы 15 декабрда Бишкекте өткөн жыйында айткан болчу, шайлоо мыйзамдары Кыргызстанда өтө мыкты жазылган, анда каралган жоопкерчиликтер дагы күчтүү, биз толугу менен ушул рычагты колдонобуз деп айтып эскерткен болчу. Бул азыркы шайлоодо ошо өзүңүз белгилеп өткөндөй кара пиар мындай колдонулган жок. Ал эми ошо бул кара пиар мыйзамдагы мындай болушунча баягы көзөмөлгө алуу үчүн жазылып чыккан, кабыл алынган. Ошондой эле талапкерлердин дагы маданияты себепкер болот да буга. Баягы кээ бир талапкерлер мыйзам канча туура жазылса дагы аны сактабай мыйзамды бузуп кара пиарга жол бериши мүмкүн. Бирок азыркы учурда ошо талапкерлердин дагы мындай маданияты дагы мындай негизги роль ойнойт го деп ойлойм да. Анан мына ушул үгүт иштеринин жүрүшүндө азырынча баягы тартип бузуулар каттала элекпи? Азыркы учурда үгүт ишинин жүрүшүндө баш жагында бир аз тартип бузуулар катталган, анан аларга баягы кандай чара көрүлөт? Негизи үгүт ишинин жүрүшүндө Борбордук шайлоо комиссиясы эскертүү берет талапкерге. Эгерде бир же андан ашык жолу эскертүү алса, андан ары ошо мыйзамда каралган чаралар көрүлүп баштайт. Ал ошо штраф же болбосо каттоосун жокко чыгаруу. Демек, каттоону жокко чыгаруу дагы бар экен да, жаза. Талапкерди жарыштан четтетип коюуга чейин, эгерде одоно мыйзам бузуу катталса, Борбордук шайлоо комиссиясынын жалпы чечими менен талапкерди жарыштан четтетип коюуга чейин дагы мүмкүн да. Анан албетте алар дагы сотко берип, андай болбосун, өзүнүн баягы далилин келтириши мүмкүн. Анан Адилет, айтсаңыз, мына баннерлерди айырып жиберген учурлар болгон, мурдакы шайлоолордо өрттөө жиберген учурлар болгон. Мына ушундай кокус фактылар катталып кала турган болчу болсо, канча айып же болбосо мыйзамда каралган чаралар кандай? Ошо баннерлерди өрттөп ийген, ары ийген мурунку шайлоодо учурлар катталган. Аларга ошо бузуулар жөнүндө кодексине ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо комиссиялар тарабынан 42-48 статьялар боюнча айып бул салуу каралган. Анан ошо так баннерди айыруу үчүн 7500 сом физикалык жактар үчүн айып бул каралган. Эгерде бирок ошо баннерди мисалы бирөөнүн дубалына
талапкер же талапкердин өкүлдөрү мындай ошо үйдүн ээсинин макулдугусуз силип койсо, ал адам макул эмес болуп, ал баннерди дубалынан алып же болбосо айырып башка жакка жоготуп салса, ал жоопкерчиликтен бошотулат да баягы. Үйдүн ээсинин макулдугусуз ошол жака бир үгүт материалын илип койгон болушса. Эми ушул үгүт иштеринин эрежелери мурдагы бойдон эле сакталдыбы же болбосо жаңы баягы шайлоого карата өзгөрүүлөр болдубу? Үгүт иштеринин эрежелери мурдакыдай эле сакталынды. Буга чейин кандай жүрүп келе жаткан болсо, ошол эрежелер менен эле бул шайлоодо дагы үгүт жүрүп жатат. Бирок силер баягы үгүт иштеринин жүрүшүндө эпидемиологиялык ырдалга байланыштуу алгоритм сакталып атабы, ага да көз саласыздар да, туурабы? Ооба, алгоритм Борбордук шайлоо комиссиясы менен ошо Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте санитардык эпидемиологиялык нормаларды ушу мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо, ошондой эле референдумдун учурунда сактоо боюнча алгоритм кабыл алынган. Ошо алгоритмге ылайык үгүт ишинин катышуучуларынын баарысын ошо кирип жатканда дене табын контактсыз термометр менен текшерип, баарысын маскалар менен камсыздап, ошондой эле аралык сактап өткөзүү сунушталган. Көбүнчө бирок баягы онлайн форматта өткөзүңүздөр деп сунуштаганбыз, бирок көбүнчө мындай онлайн форматта да өткөзүп атышса керек, бирок баягы көбүнчө жолугушуу форматында өтүп атат да азыр биздин баамызга караганда. Мына республика боюнча 2473 шайлоо тилкеси бар, анын буга чейин 45 чет өлкөлөрдө ачылып келген деп айтканбыз. Андан кийин Москва шаарында жана Түмөндө дагы кошумча шайлоо тилкелери ачылды, туурабы Адилет? Мына бүгүнкү күндө мындай жарандар мындай шайлоого катышам десе, мындай чет өлкөдө жүргөндөр болсо, консулдук каттоого турса, автоматтык түрдө шайлоочулардын тизмесине кирип атат. Ал эми быйыл форма 2 жокко чыгып, каттоого өлкөнүн ичинде кайсы жерде турса, мына ошол жерден гана добуш бере турган болуп атпайбы? Ага карата сиз шайлоочуларга кандай бир кеңеш бересиз? Каттоо иши азыр тизмени тактоо иши уланып атат да. Ушу эркин Кыргызстандын өнүгүүсүнө кайдыгер карабайм деген, өлкөнүн тагдырына кайдыгер карабайм деген жарандар болсо, каттоого туруп азыр үлгүрөбү? Кандай кылыш керек, кайда кайрылыш керек? Азыркы учурда ошо баягы мыйзамга өзгөртүүлөр киргенден кийин шайлоо дареги боюнча добуш берүү жокко чыгарылды. Ошо 11 ноябрда 2020 жылдын 11 ноябрындагы мыйзамга ылайык шайлоочулар азыр ошо жашаган дареги боюнча каттоого туруп, ошо пропискасын өзгөртүп, анан добуш бериш керек. Ошо мыйзамга ылайык 15 күн мурун форма 1 менен кайрылышат участкалык шайлоо комиссиясына. Ал эми баягы мөөнөттөр кыскартылгандан кийин ошо 4-1 кыскартылат да. 12 күнүн ичинде кайрылыш керек ошо шайлоо комиссияларына, участкалык шайлоо комиссияларына. Адилет, азыр биз жарандарыбыздан кыска бир сурамжылоо жүргүзүп алдык элек, аны угуп алып анан маегибизди уланталы, сиз байланыштан четтебеңиз. Шайлоого барабыз, шайлоону барыш керек. Референдумда биздин кыргыз элинин тагдыры чечилип атпайбы? Барышыбыз керек. Барабыз, шайлайбыз, тандайбыз. Мен шайлоого мында бара албай калдым. Шайлоого барганда менин учетум айылда, ошон үчүн шайлоого катыша албайм. Шайлоого обязательно барыш керек, потому что биздин кыргыз элинин тагдыры чечилет. Биз Кыргызстандын келечегине ишенебиз, ошон үчүн барабыз шайлоого. Суроо деле жок, баарын түшүнөбүз. Албетте, Кудай буйруса барам. Ар бир инсандан, ар бир жарандан талап кылат. Биз кайдыгер болбошубуз керек. Ошон үчүн тиги кошунам тигинтип айтты. Бул кошунам мындай, аркы тээ жактагы кошунамдан сурап келейинчи кандай кылыш керек деген. Ушундай бул туура эмес да. Бул мындайча айтканда кыргыз эли бул байыркы эл да. Булар бирөөнүн акылы менен бирөөнүн жашаш керек же кандай. Мен ойлоп атам, азыр биздин эл аябай чоң бир нерсенин астында турат да, бир чоң өзгөрүүлөрдүн астында турат. Мына Адилет, бул эми жарандардын пикири болду.
сиз мына Борбордук шайлоо комиссиясында иштеп, ошол эле учурда юрист катары бир жарандарга кандай кеңеш бересиз? Дебаттарга сөзсүз көңүл буруп, мына ошонун натыйжасында өзүнүн бир тандоосун жүргүзүш керек да, туурабы? Анткени буга чейин эксперттер шайлоо күнү кимдер добуш сатууга кабылат деген суроого жооп издешкенде, эртең менен үйүнө чыгып бара жатканда кимге добуш берерин билбеген жаран ошол шайлоо тилкесинин алдына барып көпкө чейин ойлонуп туруп, анан кийин добуш сатып алууга кабылат деп жыйынтык чыгарып келишкен да. Мына Борбордук шайлоо комиссиясы акысыз мындай массалык маалымат каражаттарынан талапкерлердин пайдалануу укугун дагы жарыяладыңыздар. Ага байланыштуу ошо сиздин жарандарга айта турган бир пикириңиз, чакырыгыңыз. Ооба, биз ошо мамлекет тарабынан бардык баягы шайлоочулардын аң сезимдүү добуш беришине бардык шарттарды түзүп бергенге аракет кылып келип жатабыз. Ошо бардык шайлоочулук Кыргыз Республикасынын жарандарына кайрылат элек. Ошо алдын ала баягы өзүнүн ар бир талапкердин программасын карап, буга чейинки иштеген ишин, жасаган жумушун карап, ошо Кыргызстандын өнүгүшүнө талым кошо турган талапкерди татыктуусунун тандоосуна биз суранат элек. Демек сиздер бардык мыйзамдык базаны, мыйзамдык кадамдардын баарын жасап бердиңиздер. Демек шайлоочулардын тандоосуна койдуңуздар бул нерсени. Ооба, бул нерсени шайлоочулардын тандоосуна койдук. Ошондой эле баягы мыйзам боюнча жоопкерчилик каралганда добушун саткан адамга дагы, сатып алган адамга дагы. Мисалы кандай? Мисалы, добушун саткан адам 1000 сом өлчөмүндө айыппулга жыгылат. Эгерде ошо добуш сатып алып аткандык тууралуу билдирсе, укук коргоо органдарына, ал ошо жазадан бошотулат да. Ошондой эле добуш сатып алып аткан адам 180 000 сомдон 220 000 сомго чейинки айыппулга жыгылат. Эгерде добуш сатып алып аткан адам ошо талапкердин өкүлдөрү же болбосо жакын туугандары болсо, ал адам 220 000 сомдон 260 000 сомго чейинки айыппулга же болбосо 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Адилет мырза, мына президенттик шайлоо менен катар сиздер референдумду өткөрүү боюнча дагы уюштуруу иштерин алып барып атасыздар да. Бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясына демилгелүү топтор арыз менен кайрылып атат. Биз билген маалыматтар боюнча мына 21 декабрда өткөн Боршайкомдун жыйынында 2 топ катталды. Мына ушул жерден суроо жаралат да. Борбордук шайлоо комиссиясына Борборго, Бишкекке келип туруп ушундай демилгелүү топтор болсо катталыш керекпи же аймактык шайлоо тилке комиссияларына деле каттоого турса болобу? Мисалы үчүн демилгелүү топтор тетиги алыскы айылдарга чейин дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү мүмкүн да. Демилгелүү топтор ошо Борбордук шайлоо комиссиясында каттоодон өтүш керек, бирок ошо бизге мисалы өздөрү 10 адамдан кем эмес болуп демилгелүү топту катташ керек да. Анан бизге почта аркылуу деле Пушкин, Бишкек шаары Пушкин көчөсү 50 дарегине жөнөтүлсө болот ал документтерди. Ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын токтом менен кабыл алынган жобо бар, ошо демилгелүү топторду каттоо боюнча. Ошо жобого ылайык ошо протокол түзүп, арыз менен бизге кайрылыш керек. Жакшы. Анан мигранттардын дагы бул жерде баягы шайлоо укугу, мүмкүнчүлүгү бар. Ал жактагы эреже талаптар, мүмкүнчүлүктөр кандай болуп атат? Мигранттарга ошо шайлоого баягы шайлоо укуктарын камсыз кылуу үчүн 2019 жылы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилбеди беле, ошо форма 2-де көрсөтүлгөн мөөнөткө убактылуу консулдук учетко тургузулат депчи. Азыркы учурда ошо буга чейинки ал өзгөртүүлөр кире электе 12 миңге чукул адам ошо консулдук учетто болчу да, тизмеге кирген. Азыркы учурда буюрса 40 миңге жакындап калды тизмеге кирген адамдар. Эми биз дагы баягы жумушту дагы күчөтүп атабыз. Баягы чет мамлекетте биздин мигранттар көп да, ошонун баарысы тизмеге кирип, ошо өздөрүнүн шайлоо укуктарын ишке ашырып, ошо Кыргызстандын
Келечегине кайдыгер карабай өзүнүн салымдарын кошуп тагдыр чечерлик маселеде өз добушун берсин деп. Адилет, мына президенттик шайлоо тууралуу мына үгүт иштери жүрүп атат. Аны талапкердин расмий өкүлдөрү, ошол эле үгүтчүлөрү дагы түшүндүрүп айтып, бул маселени мындай элге жеткирүү аракетин көрүп атышат. Ал эми мунугу референдум боюнча үгүт ишинин жүрүшү канчалык маанилүү? Референдум боюнча үгүт ишин жүрүшү бул абдан маанилүү, анткени биз азыр ошо референдумда Кыргызстандын башкаруу формасын тандап жатабыз да. Президентский болобу же парламентский болобу. Ошол себептен маанилүү болот да. Ошондуктан биз азыр үгүт топтору катталып жатат. Каттоодон өтүп бүткөндөн кийин ошо биз буларга дагы жеребьевка менен акысыз эфир убактысын беребиз. Дебаттар болот, кайрылууларга мүмкүнчүлүк болот. Ошентип баягы Кыргызстан жарандары референдумда дагы аң сезимдүү добуш берүү үчүн шарттар түзүлөт. Мына ошол добуш берүү күнү жарандарга 2 бюллетень берилет, туурабы? Бири президенттик кызматка талапкерлерди шайлоо үчүн, экинчиси референдум үчүн. Анан баягы түшүндүрүү иштери боло турганын, ошол жерде 2 бюллетендин түсү дагы 2 башка боло турганы айтылып атат. Бирок баягы чаташтырып салып ала турган болсо урнага, ал эсептелеби кийин кайра кол менен да саноо болот да, ошондо эсепке алынабы же мындай жокко чыгарылабы ошол жерден мындай ошол жердеги шайлоо комиссияларынын катышуусунда? Биз ошо ар бир жарандын шайлоочунун добушун эске алганга аракет кылабыз. Ошол эгерде бюллетенде белгилер туура коюлган болсо, бардык добуштар эске алынат. Анда сизге рахмат, атайын убакытта Биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, биз Түз ободо Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштеринин эрежелери боюнча жумушчу топтун мүчөсү Шаршеналуу уулу Адилет менен маектешип маалымат алдык. Чыңгыз, мына шайлоо процессинин жүрүшүнө бир эле ошо кыргызстандыктар эмес, эл аралык уюмдар дагы өтө ынтызардылык менен мамиле жасап, өзүнүн байкоосун жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө жалпысынан мына 38 өлкөдөн кечиресиз 19 эл аралык уюмдардан ушу атайын байкоочулар каттоого туруп, бүгүнкү күндө узак жана кыска мөөнөттүү мындай байкоолорун баштады. Кечиресиздер, жалпы эл аралык уюмдардын саны 42 экен. Ал эми 38 мамлекеттен ошо байкоочулар келет. Узак жана кыска мөөнөттүү байкоонун айырмасын кичине айта кетсек, ушу кыска мөөнөттүү байкоолор добуш берүү күнү көзөмөлгө алынат. Ал эми узак мөөнөттүү байкоолор мына азыр жүрүп атат. Анын негизинде өздөрү талдоого алган ошо добуш берүү күнү, ага чейинки үгүт иштери кандай жүрдү, социалдык тармактарда кандай маалыматтар чыкты, бардыгын жалпылаштырып келип, анан кийин мындай эл аралык уюмдар, байкоочулар Кыргызстанда шайлоо кандай өттү деген мындай жыйынтыкты чыгарышат эмеспи? Буюрса, шайлоо жөнүндө жана шайлоонун алкагында жүрүп аткан иш-чаралардын баардыгын тең алдыда дагы айтып турууга мүмкүнчүлүктөр бар. Буюрса, алдыңкы эфирлерде айтып беребиз. Ал эми ардактуу радио каармандар, таңкы бурулуш программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Албетте биз сиздер менен коштошобуз. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун дейли. Бүгүн студияда кесиптешим Назира Молдокулова, мен Чыңгыз Рыскелдиев жана Айдай Исмаилова, Азиз Чокморов кызмат кылдык. Ардактуу угуучулар, Биринчи радионун таңкы бурулушу өзүнүн ишин жыйынтыктабайт. Азыр орус тилинде жаңылыктарды угуп алгандан кийин таңкы бурулуштун негизги маселесинде калып, өзүңүздөр биздин талкууланган темага активдүү катышып сурооңуздарды бериңиздер. Биринчи радио социалдык мындай барактарда да иштеп жатат. Анын расмий мындай Facebook баракчасындагы, расмий баракчасына дагы суроошуңуздарды, суроо пикириңиздерди калтырыңыздар.